21 апрелге карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Телекмат Куренов 19 майга чейин камалды. 1 май райондук соту 21 апрелде оппозициячыл активист Телекмат Куреновду 19 майга чейин камакка алды. Мурдараак аны бөгөт чарасын тандоо үчүн сотко жеткиришкен. Ыйлабагыла, апа ыйлабаңыз деп жакындарына кыйкырган ал. Иликтөөчү журналист болуп Тимиров сот жабык өтөрүн жазган. Куренов 19 апрелде Бириккен Араб Эмиратында УКМК тарабынан кармалып, Кыргызстанга экстрадитацияланган. Белгилүү болгондой, ал 10 апрелден бери үй бүлөсү менен байланышпай калган. Мигранттардын Мончодо сабалышы 3 адамга кылмыш иши козголду. Москва полициясы Бодрость Мончо комплексинин башкаруучусуна жана дагы 2 кыргызстандыкка кылмыш ишин козгоду. Алар мыйзамсыз миграция уюштурууга шектелүүдө. Бул тууралуу 18 апрелде Орусия ИИМинин расмий өкүлү Ирина Волк билдирди. Анын айтымында иштин 2 фигуранты камакка алынып, Мончонун башкаруучусу үй камагына чыгарылды. Полициянын маалыматына ылайык, кыргызстандыктар чет өлкөдөн келген такси айдоочуларына кызмат көрсөтүп турган Москва Тимирязев районундагы уюмдун ишмердүүлүгүн камсыздашкан. Рейдтердин биринин жүрүшүндө полиция кызматкерлери өндүрүштүн ичинде тиешелүү документи жок иштеп жана жашап жүргөн чет элдиктерди кармап, алар өлкөдө жүрүү эрежесин бузганы аныкталды, деди Волк. Ал мыйзамсыз миграцияга каршы иш-чаралар уланаарын кошумчалады. Буга чейин соц түйүндөрдө Орусиянын полиция кызматкерлери Москвадагы мончолордун биринде Кыргызстандын жарандарын жапырт сабап жатканы тартылган видео тараган. Кийинчерээк кыргызстандыктар окуя 10 апрелде болгонун билдиришкен. Алардын айтымында полициячылар мигранттарды сабап, түрдүү жолдор менен кыйноого алып, андан соң айыппул төлөөгө мажбурлашкан. Ошол эле маалда Орусиянын ИИМи полиция кызматкерлери Бодрость Мончосунда мыйзамдын алкагында иш алып барганын маалымдаган. Ошто Жамгырда жаңы базардын чатырынан суу кирди. Ош шаарындагы жаңы курулган муниципалдык базардын чатырынан 19 апрелде жааган жамгырда суу өттү. Соодагерлердин бири жамгыр жааган сайын мындай көрүнүш болсо, соода кылууга мүмкүн болбой калат деп билдирди. Маалыматты Клопко базар дирекциясынын жетекчиси тастыктап, учурда баары оңдолду деп ишендирди. Жаңы базарда 2400дөй орун бар, 20 чактысында суу аккан. Бул усталардын кичине шалакылыгынан болуп калган. Профилдердин өткөн жерлери бар. Аны жамап чыккандан кийин электр энергиясын тартып жатканда 15 жерин кийинки усталар сыйрып салган экен. Ошол жерлерден суу өтүп кеткен. Алардын баарын толук оңдоп жасап коюшту. Базардын ичине кирген эмес, ал эми чет жактарында эшиги ачыктарда суу аккан. Баары оңдолду, деди Чыңгыз Шерматов. Өткөн жылы жайда Оштогу борбордук базарды сел каптагандан кийин аны шаардын сыртына көчүрүү чечими кабыл алынган. Буга соодагерлер нааразы болуп, мэриянын алдында митинг өткөрүшкөн. Жергиликтүү бийлик шаардын четине 2500 орунга ылайыкташкан жаңы муниципалдык базар курган. Алгач мэрия базар 2 айдын ичинде бүтөөрүн айткан, бирок анын ачылышы улам жылып келет. Акыркы жолу мэрия 20 апрелден тарта базар көчүрүлөөрүн билдирген, бирок базар дирекциясынан кайрадан көчүү иштери качан жүрөрү белгисиз экенин айтышты.